Садыр Жапаров абактан 200 адамды бошотту. Салянова Конституциянын жаңы долбоору абсолюттук диктатурага жол ачат. Жол кайгылуу кызматынын унаасы кырсыкка учурады. Ахнеттин кызматкерлери Ажимудиновдун бөгөт чарасынын өзгөрүлүшүнө каршы соттун алдына чыгышты. Бир суткада 6 адам каза тапты, 386 жаран оору жуктурду. Садыр Жапаров абактан 200 адамды бошотту. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун ырайым берүү жарлыктарына ылайык эркиндигинен ажыратуу жайларынан 200 адам бошотулду. 38 соттолгондун мөөнөтү кыскартылды. Бул тууралуу өкмөткө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий сайтында 18 ноябрь күнү маалымдалды. Ошондой эле жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын соттолгондорго ырайым кылуу боюнча 1800дөн ашуун кайрылууну Кыргыз Республикасынын президентине караштуу кайрымдуулук катчылыгына жөнөттү. Ырайымдуулук жекечи аныкталган адамга карата Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан гана жүзөгө ашырылат. Ыйгарым кылуу актысы президенттин жарлыгы менен ага карата кайрылуу кабыл алынган соттолгон адамга жиберилет. Эгерде ырайым кылуу өтүнүчү четке кагылса, президент расмий чечим чыгарат. Ырайым кылуу жөнүндө арыздар эреже катары соттун чечими күчүнө киргенден кийин соттолгондордун жеке өтүнүчтөрүнүн негизинде каралат. Эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдарды кечирүү жөнүндө өтүнүчтөр, эгерде комиссиянын сунуштары болсо, соттолгондорго ырайым кылууну колдонуу президенттин кароосуна берилет. Эгерде комиссия кечирим берүү жөнүндө сунуштарды киргизүүгө негиз тапса, анда бул тууралуу маалымат президентке берилет. Ал эми өтүнмө ээлерине кечирим берүү жөнүндө арыздардын четке калышы жөнүндө маалымдалат. Салянова Конституциянын жаңы долбоору абсолюттук диктатурага жол ачат. Мурдагы башкы прокурор Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова Жогорку кеңештин депутаттар тобу сунуштаган Конституциянын жаңы долбооруна Facebook баракчасы аркылуу пикирин билдирди. Салянова биринчиден парламент учурда легитимсиз экенин, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укугу жоктугун белгиледи. Жаңы долбоор башкаруу системасындагы бийлик бутактарынын тең салмактуулугун жокко чыгарып, абсолюттук формадагы диктатураны орнотууга жол ачат. Француз диктатору Людовик 14-гө тиешелүү деп айыпталып жүргөн мамлекет бул мен деген ойду камтыган долбоор болуптур десем жаңылышпайм деп жазган ал. Жол кайгылуу кызматынын унаасы кырсыкка учурады. Honda Fit унаасы менен жол кайгылуу кызматынын унаасы кагылышкан. Видео Telegram каналына жарыяланды. Жол кыймылынын коопсуздук кызматкерлери кырсык бүгүн саат 9:00 Чокон Валиханов көчөсүндө болгонун тактады. Жабыркагандар жок. Маалыматка ылайык, Honda Fit унаасы эскертүүсүз кескин тормоз басып, буга байланыштуу анын артында келе жаткан ИИБнин жол кайгылуу кызматынын унаасы аны сүзүп алган. Унаалар айып жайына киргизилди деп билдиришти аталган бөлүмдөн. Ахнеттин кызматкерлери Ажимудиновдун бөгөт чарасынын өзгөрүлүшүнө каршы соттун алдына чыгышты. Кечээ Ахнет компаниясынын кызматкерлери Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдына митингге чыгышып, компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Кубан Ажимудиновдун баш коргоо чарасын өзгөртүүгө каршы чыгышты. Ахнет ЖЧКсынын аткаруучу директору Азат Базаркулов билдиргендей, компаниянын кызматкерлери соттун жанына чогулушкандыгынын себеби буга чейин Ажимудиновдун өкүлдөрү бул жерде сөз сүйлөп сотту коркутушкан. Негиздөөчүлөрдүн ортосундагы талаш-тартыштар тиешелүү органдарга өтүп, кызматкерлердин көңүлүн оорутпосун өтүнөбүз. Ажимудиновго келтирилген чыгым 700 миллион сомдон ашуун. Эми биз Ажимудиновдун өкүлдөрү сот органын коркутпай жана кызматкерлердин ишине кийлигишпесин деп жатабыз, деди Базаркулов. Ахнет ЖЧКсынын президенти Нурбек Абасканов кошумчалагандай, Ажимудиновго уюштуруучу катары эч кандай дооматтары жок. Бирок компаниянын жетектеген 20 жыл ичинде салык жана социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча суроолор бар. 2018-жылы Ажимудиновду толук башкаруу учурунда 152 миллион сом салык төлөнсө, 2020-жылы компаниянын жаңы жетекчилиги 300 миллион сом төлөдү. Бул 2 эсе көп. Кошумчалай кетсек, 2018-жылы бюджетке социалдык чегерүүлөр
12 миллион сомду түзсө, учурда 102 миллион сом, 8,5 эсе көп. Эмне үчүн учурда кызматкерлер соцфондду кайтарып берүү маселесин көтөрүп жатышат? Себеби ушул жылдар аралыгында социалдык фонд декларацияланган эмес же төлөнгөн эмес. Кызматкерлер Ажимидинов кайтып келсе, эски режим дагы кайтып келет, кайрадан ачык эмес система пайда болот деп коркушат, деди Абасканов. Бир суткада 6 адам каза тапты, 386 жаран оору жуктурду. Бир сутка ичинде COVID-19дан катталган жаңы учурлар. Бишкек 119, Ош 2, Чүй облусу 118, Ош облусу 30, Талас облусу 17, Нарын облусу 11, Ысык-Көл облусу 55, Жалал Абад облусу 7, Баткен облусунда 27, бардыгы болуп бир сутка ичинде катталгандар 386. Ал эми бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 427. COVID-19 илдетинен каза болгондордун жаңы учурлары Бишкекте 4, Нарын облусунда 1, Ош облусунда 1, бардыгы болуп бир сутка ичинде 6 жаңы учур катталды. Жалпы 1223.